Саламатсыңарбы, урматтуу балдар. Бүгүн номер 496 санатындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Алтаказиева Айнура Тургуновна силер менен адабият сабагын биргеликте өтмөкчү. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы 19-20 кылымдардагы кыргыз кол жазма адабияты боюнча кайталуу. Сабагыбыздын максаты кыргыз элинин маданий тарыхында өзүнчө бир маанилүү тилкени кыргыз кол жазма адабияты түзгөндүгүн түшүнөсүңөр. Элдин өткөн турмушун, оор жана татаал тагдырын таанып билүүгө көнүгөсүңөр. Алгачкы жазгыч акындардын чыгармаларындагы элдик педагогиканын үлгүлөрү менен эстетикалык тарбия аласыңар. Алгачкы жазгыч акындар кимдер деген суроо менен сабагыбызды баштайлы балдар. Молдонияз Эрназар уулу, өзүбүз жашап, туулуп өскөн жерибиз Кызыл Булактын колу экендигин жакшы билесиңер. Молдонияз кыргыз адабиятынын тарыхында кол жазма адабиятты баштагандардын эң алгачкылары катары өз доорун, өз заманын даана, таасын ырдаган, өчпөс мурасын калтырган акын катары таанымал. Ал эми Нурмолдо Наркул уулунун жашоо образы өзүнчө бир башкача балдар. Нурмолдо бир нече тил билген, көп китептерди окуган, билимдүү адам болгон. Куранды, диндик санжыра икаяларды, чыгыш адабиятынын үлгүлөрүн жакшы билген. Курт сөздүү, торгой тилдүү, ак таңдай акын катары эмес. Молдо Кылыч көп саясий куугунтукка учурады. Анын чыгармалары турмак өмүр жолу жөнүндөгү бардык маалыматтарды кара сандыкка салып түпкүргө бекитишти. Анткени Кылычтын поэзиясында мезгилдин, замандын мүшкүлү, катаал драмасы, карама каршылыктуу ар түркүн кагылыштары ачык айкын чагылдырылган болчу. Дагы биз сүймөнчүлүк менен сөз кыла турган жазгыч акындардын бири Тоголок Молдо. Тоголок Молдо узак жашады. Өмүрүнүн акырына чейин калемин колдон түшүргөн жок. Ага ошондой шарт тагдыр туш кылды. Ал өзүнүн төл чыгармалары гана эмес, элдик байказнадан да улуу манас эпосу баштолгон бир канча чыгармаларды жаздырып кетти. Осмоналы Сыдыков жөнүндө канча айтсак аз балдар. Алгачкы тарыхчы, алгачкы мугалим катары тааныйбыз. Сыдыковдун китептери кыргыз маданияты үчүн айрыкча мааниси зор. Ал өз күчү менен эл оозунан санжыра жыйнап, аны китеп кылып чыгарууга үлгүргөн. Ал эми биздин биринчи окумуштуулардын катарын Белек Солтоноев баштаган. Белек Солтоноев кыргыз маданиятынын тарыхында кыргыз элинин тарыхын, жашоо шартын, үрп адатын биринчилерден болуп изилдеген, жазган, окумуштуу катары өтө баалуу адабий көркөм чыгармаларды чыгарган акын катары түбөлүк калаары шексиз. Эң табышмактуу жашоодо жашап өткөн Казбек Иманбетинин деп тартмай айтсак болот. Ал өзү манаттын, байдын баласы болгондугуна байланыштуу Совет бийлигинин доорунда куугунтукка алынгандардын бири. Анын өмүрү кыска болуп, каардуу заманга туш келди. Казбектин казалдары өзүнүн поэтикалык күчтүүлүгү, таасирдүүлүгү менен гана эмес, тарыхый чындыкты таанып билүүдөгү өз учурунун айныгыс документ катары мааниси зор. Кыргыздын биринчи жазма акындары эмне жөнүндө жазышты деген суроого жооп берүү менен бүгүнкү бөлүмдү кайталоону жыйынтыктайбыз. Баарынан мурда алар өз мезгили, өз доору жөнүндө жазышты. Ал кандай мезгил, кандай доор экенин түшүнүүгө аракет жасашты. Кыргыз элинин башынан өтүп жаткан тарыхый окуялар, атап айтсак, Кокон хандыгынын үстөмдүгү, Россия бийлигинин келе башташы, орношу, буга карата кыргыз манаттарынын мамилеси, кыргыз элинин уруулук, коомдук турмушу,
көрүнүктүү манаптардын жашоо шарты, өмүр, өлүм, сүйүү, жүрүм-турум эрежелери, жаратылыш көрүнүштөрүнө арналган чыгармаларды жаратышып, өздөрүнүн философиялык көз караштарын калыпташты. Жыйынтыктап айтсак, тарыхый трагедиялык кырдаалга байланыштуу биринчи кыргыз жазгыч акындары өздөрүнүн калыптанган эстетикалык мектебин, бекемделген адабий салтын орнотууга жана улантууга үлгүрүшпөдү. Ал тургай алардын кол жазмаларынын түп нускалары ал гана эмес, өмүр баяндары да толук сакталбады. Кыргыз кол жазмасынын тарыхы узакка созулбады балдар. Ал пайда болуп, жаңы гана өнүгүү жолуна түшкөндө жаңы коомдук өзгөрүшкө туш болду. Башкача айтканда, Октябрь революциясына кез келди. Коомдук социалдык, тарыхый маданий турмуш жаңы багыт менен өнүгүп, башка багытка өттү. Бардык маалыматтарды өз алдыңа талдап, анализдеп балдар, үй иши үчүн мен силерге шилтеме калтырдым. Мына ушул шилтемеге кирип, бардык суроолорго жооп бересиңер деген ойдомун. Ал эми кайтарым байланыш үчүн мен силерге төмөнкү шилтемени калтырдым. Бул тесттик тапшырма балдар. Анын ичинде бардык өтүлгөн бөлүм боюнча суроолор калтырылган. Эми балдар биз сабагыбызды жыйынтыктап жатып, өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу мен силерди аралыкты сактап, санитардык гигиенаны сактап, коомдун, мамлекеттин, медицина кызматкерлеринин койгон талаптарын туура аткарып жүрүшүңөрдү сурайт элем. Силердин ден соолугуңар, силердин өмүрүңөр баарынан маанилүү экендигин дагы бир жолу эсиңерге сала. Мен жөнүндө кошумча маалыматтарды ушул жерден алсаңар болот. Мен силерге шилтеме калтырдым. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин